Сиз суши буйрутма кылып атып, шылундардын кайырмагына түшүп калганыңызды билесизби? Азыркы тапта алдамчылык жайылбаган бир дагы тармак калган жок. Катталуучулардын бири интернеттен тамак буйрутма берип, акчасын алдыруу экенин айтты. Жакынкы мүнөттөрдө ушул туурасында айтып берем. Атым Асылзат, сиз Чекит медианы көрүп атасыз. Аккаунттан TikTok'тан заказ кылгам. 1200 сомдук сет болчу. Акчасын сразу эле бергиле деди. Бул жерден эле берсек болбойбу деп айтсак, жок болбойт дегенде 1200 сомго турганбыз ой деңгиден. Сурадым, канча убакта даяр болот деп ошентсем 1,5-1 саатта деген болчу. Күттүм 1 саат өткөндөн кийин чалсам албады. Жазсам, ооба кетип атат деди. Курьердин номерин бересизби дегенде эле мени уже блокко тыгып койду да. Биздин карман TikTok'тогу Sushi Pizza Roll аккаунтунан 1200 сомго тамак буйрутма берген. Sushi Pizza Roll аттуу баракчанын 6000ден ашуун катталуучусу бар. Анда 200ден ашуун билдирүү жарыяланып, бир караганда эч кандай шек жаратпайт. Биз баракчада көрсөтүлгөн номер аркылуу байланышып, нарында турарыбызды айттык. Жарнама ээси акчаны 100% төлөшүбүз керектигин билдирди. Анын дарегин сураганыбызда Ширалиев көчөсү 52В деп белгилеп, реквизиттерин жөнөттү. Биз кепилдик үчүн анын өздүгүн тактаган документин сурадык. Менеджерибизде Белеков Нурболот аттуу жарандын паспортун жөнөттү. Биз буйрутманы курьер аркылуу эмес, өзүбүз алып кетели деген сунуш менен алардын геолокациясын жиберүүсүн сураганыбызда бизге жооп берген жок. Алар жөнөткөн даректи картадан карасак, жеке үй болуп чыкты. Баракчага чыгарылган жарнамалардын сүрөттөрүн Google издөө системасы аркылуу текширдик. Sushi Pizza Roll аккаунтундагы сүрөт 2024-жылы 20-октябрда жарыяланса, Yummy Maki баракчасында 2024-жылдын 4-апрелинде чыккан. Бул баракчада компаниянын бир нече филиалы көрсөтүлгөн, бирок алардын баары Казакстанда жайгашкан. Sushi Pizza Roll баракчасындагы бир нече сүрөттөрдү Казакстандагы аккаунт менен салыштырып көрүп, дал ошол баракчадан алынганына дагы бир жолу ынандык. Аны менен бирге эле сүрөттөрдөгү аш таякчалардын Yummy Maki деген жазууларды дагы көрүүгө болот. Ал эми профилиндеги сүрөттө Maki Asian Restaurant деп жазылган. Биз бул ресторанды Google, Яндекс издөө системалары аркылуу издеп көрдүк. Кыргызстанда мындай аталыштагы тамактануучу жай жок экени белгилүү болду. Жардамадагы телефон номерин GetContact тиркемеси аркылуу текшергенибизде алдамчылар деген жазуу чыкты. Тамак аштын аркасы менен акча жасаган шылуундар муну менен эле чектелип калган жок. Буга чейин дагы тооктун канатын буйрутма аркылуу сатып, алдамчылык менен алектенген баракча тууралуу маалымат тараган. Бектур Курманбек уулу аттуу колдонуучу жеке Instagram баракчасында бул тууралуу айтып чыккан. Биз кыргыз эли ушунчалык ишенчекпиз. Азыр мен заказ берем, 30 минутта келбесе бекер алат экенмин деп отурат, бирок кырылышкиден дагы кур калат, акчадан дагы кур калат да. Жыйынтык, TikTok'тогу тамак аш саткан Sushi Pizza Roll баракчасы фейк. Жарнама ээси буйрутма алып, кардарлардан акча келген соң колдонуучуларды блоктойт. Баракчада жайгаштырылган сүрөттөр казакстандык аккаунттан уурдалган. Тамак аш буйрутма берсеңиз дагы капчыгыңызга сак болуңуз, алданбаңыз. Чекит медиа фейк жана манипуляция менен дайыма күрөшүп келет. Сиздер менен мен Асылзат болдум. Көрүшкөнчө.